Алтын куш. Илгери бир абышканын 3 уулу болгон экен. Абышканын короосунда бир чоң түп алма өсүп турчу. Абышка жылына анын мөмөсүн жеп жашарчу экен. Бир жылы алма быша электе эле аны бирөө жеп кетет. Кийинки жылы абышканын улуу баласы алма бакты кайтарып отуруп, түн ортосунда уктап калып, алманы жегизип жиберет. Аркы жылы ортончу баласы да уктап калат. Үчүнчү жылы кичүү баласы кайтарат. Ал уктабай чоор тартып отура берет. Бир убакта алтын куш келип алмага конуп жей баштайт. Бала акырын барып канаттан кармаса, куш учуп кетип, канатынын бир талы үзүлүп калат. Бала эртеси атасына куштун канатын алып келди. Атасы бул кушту тапкыла дейт. Кушту издемек болуп, абышканын 2 уулу жакшы ат, жакшы курал алып жолго чыгышат. Кичүү баласы да атасынан "Мен да барайын" деп суранат. Атасы макул болот. Сары кунанын берет кичүү баласына. Кетип баратып жолдон бала кара таш көрөт. Ал ташта жазуу бар экен. Сол жака баргандын өзү өлөт, оң жака баргандын аты өлөт. Ошондо сары кунан кишиче сүйлөп, "Өлсөм өлөрмүн, оң жака бара бер" дептир. Токойдун четине келгенде бир карышкыр качырып чыгат. Бала аттан түшө качат. Карышкыр атты басып калат. Бала жашынып калып бир жерде ыйлап отурса, карышкыр жанына келет. Бала коркуп кетет. Анда бөрү: "Коркпо, мен сенин атыңды жедим. Эми тилегиңе жеткирем" дейт. "Алтын кушту издеп жүрөм" дейт бала. Бөрү: "Мени минип көзүңдү жум" деди. Бала бөрүнү минип көзүн жумду. Ал нечен тоолорду ашып бир шаарга алып келди. Бөрү балага айтат: "Куш ушул үйдө. Акырын барып бутунан албай, канатынан кармап чык." Бала бөрүнүн айтканын унутуп калып, кушту бутунан кармаса, коңгуроосу шылдырап кетип, кароолчулар ойгонуп баланы кармап алышат. Эртең менен ханга алып келишсе, хан кушту эмнеге уурдадың деп сурады. Бала: "Атамдын бир түп алмасы бар эле. Ошону жеген сайын атам жашарып турчу. Куш 3 жылдан бери алманы жеп кетип, атам карып баратат" деди. Хан: "Атаң үчүн жүрсөң, сени кечирдим. Бир хандын алтын жаалдуу, алтын куйруктуу аты бар. Ошону алып келсең, кушту беремин" деди. Бала бөрүгө келип болгонун айтты. Анда бөрү: "Коркпо, мага мин да көзүңдү жум" дейт. Бир кыйла убакыт өткөндөн кийин көзүңдү ач дегенде бала көзүн ачса, дагы бир шаарга келип калыптыр. Карышкыр: "40 сарайдан кийин бир сарай бар. Анда алтын жалдуу ат турат. Чылбырынан кармаба, жалдан алып жет эле" деди. Бала карышкырдын айтканын дагы унутуп, чылбырынан кармап, колго түшүп калат. Баланы ханга алып барышканда эмне үчүн жүргөнүн айтып берет. Анда хан: "Атаң үчүн болсо, сени жазалабайм. Баланча деген хандын сулуу кызы бар. Ошону мага алып келсең, алтын жалдуу, алтын куйруктуу атымды беремин" деди. Бала карышкырга келип, хандын талабын айтты эле. Карышкыр: "Дагы үстүмө мин" деп мингизип алып, дагы бир шаарга жеткирди. Бөрү: "Эми сен кызды ала албайсың, мен барайын" деп баланы таштап өзү кетти. Хандын сулуу кызы оң жагында 40 кыз, сол жагында 40 кыз, артында да, алдында да 40 кыздан алып сейилдеп жүргөн. Бөрү бактын артына жашынып туруп, кыздар жанына келгенде хандын кызын илип кетти. Жолдо келатканда кыз менен бала бири-бирин жакшы көрүп калат. Карышкыр экөөнө жардам берейин дейт. Берки шаарга келгенде бөрү куулуп, кыздан да сулуу кыз болуп калды. Бала аны ханга алып барып, андан атын алып чыкты. Хан кызды бир үйгө киргизип коюп, бир аздан кийин келсе, карышкыр турат. Коркуп кетип, эси ооп калганда карышкыр сыртка чыгып кетет. Баланын артынан жете барса, ал: "Бул аттан да айрылгым келбей турат, ушуга бир амал тап" деди. Бөрү макул болду да, хан сураган атка окшоп калды. Бала атты ханга алып барып берди эле, хан ыраазы болуп, ага алтын кушун берди. Алтын жалдуу ат алган, хан кийик улаганы атты минип тоого чыгат. Аңчылар аттарын тушап коюп, өздөрү кийик уулап кетишет. Алар кетери менен бөрү тушалган аттын баарын жара тартып тойгуча жейт. Баланын артынан кууп келип, жолдун 2 айрылышына жетет. Анан мурутунан бир кыл жулуп берип, достошуп, бөрү ош жерде калат. Кыз менен бала андан ары кетет. Бир топ жол жүргөндөн кийин кыз: "Чарчадык, ушул жерге түнөйлү" деп токтошот. Экөө уктап жатканда баланын 2 агасы келип, инисин өлтүрүп, сулуу кызды, алтын боолуу кушту жана алтын жалдуу атын алып кетип калышат. Бөрү болсо баланын жытын сезер менен жетип келип, досунун өйлүк денесин каргалар чокуп жеп жатканын көрөт. Ал байкатпай туруп, каргалардын падышасын кармап алып, "Өлбөстүн суусун алып келгиле, болбосо кое бербеймин" дейт. Карганын пашасы өлбөстүн суусуна жиберет. Каргалар ал сууну ооздоруна толтуруп алып келишет. Бөрү карганын канын сууга аралаштырып, балага сыйпайт.
Бала көпкө уктап калган турбаймынбы деп ордунан туруп келет. Бөрү сен уктабай эле, агаларың өлтүрүп кетиптир. Менимин үйүңө жеткирейин дейт. Бала үйүнө келсе кызды улуу агасы алганы жатканын көрөт. Бала чоор ойноп бергенге уруксаат сура деп бир кемпирди атасына жиберет. Кемпир келип айтса, атасы кирсин, балким менин кичүү баламдын күүсүн ойноор, деди. Бала чоор ойнойт. Кыз баланы тааныйт. Тиги экөөнүн жасаган иштерин айтып берет. Атасы түшүнгөндөн кийин кызга кичүү баласын үйлөндүрүп чоңтой берет. Абышка жыл сайын баягы алмасынын мөмөсүн жеп, жылдан жылга жашара берет экен.